Бүгүн бизде мейманда перспектив билим берүү борборунун негиздөөчүсү Кубанов Нурсултан жана Кытайда окуп жүргөн студентибиз Жанат Калмаков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Мана ошол күнүңүздөр менен дели дагы кандай келип алыңыздар? Жакшы. Маанайыңыздар кандай? Маанай сонун. Анан өзүңүздөр тууралуу мындай көрөрмандарыбызга дагы мындай кененирээк маалымат берсе кетесиздерби? Мен өзүм ошо 21-кылым менен кадрлары долбоору аркылуу ошо Кытай Республикасына билим алып кеткен 2011-жылдары. Анан ошол жактан билим алып жүрүп, негизи ошо чет өлкөгө билим алам деп умтулуп жүргөндө абдан көптөгөн маселелер жаралып, азыркыдай көп мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Анан ошол Кытайга барып, өзүбүз билим алып, окуп, иштеп, анан бул жакка келип, өзүбүздүн билим берүү борборубузду ачканбыз. Азыркы учурда ошол Кытай Республикасына студенттерди кетирип, 2 жылдан бери ошо иштеп келе жатабыз. Жакшы. Анан өзүңүз да Кытайда окуп келдиңиз беле? Ооба, окуп келдим. Окуп келгенсиз да? Анан студенттерди кетирип ошол жактан билим алганга мүмкүнчүлүк беребиз деп атпайсыздарбы? Анан муну кандай Кытай Республикасы менен кандайдыр бир келишим барбы? Бул окуу жайлар менен түзмөтсүз сүйлөшөбүз. Ал жакта окуу жайлар биз менен иштешүүгө абдан өздөрү дагы кызыктуу. Анан негизи эле биз ошо жаштарды чет өлкөгө кетирип атканда бир эле Кытай эмес, жалпы Европаны деле алсак, көп эле жаштар мындай максаты жок кетип калат да, максатсыз кетип калат. Анан биз өзүбүздүн борборубузда бул жакта окутабыз, окутуп 4 ай окутуп, ошо балдарга багыт бергенге аракет жасайбыз. Анткени биз чет өлкө десек эле ойлойт, чет өлкөдө баары жакшы, жыргал депчи, бирок ал жакта таптакыр башкача конкуренция да. Мисалы үчүн мен Кытайга барып ошо билим алам деп кеткенде, бул жактан эң мыкты деген студенттерден болчумун. Ал жакка барганда Канададан, Япониядан, башка жалпы дүйнө жүзүнөн студенттер келип, ал жактын конкуренциясы таптакыр башка да. Анан эмне үчүн биз ошо чет өлкөгө билим алгыла деп атабыз? Анткени негизи эле чет өлкөдөгү билим, мен ойлойм, ошо дүйнөлүк тенденцияга ылайык, бир мындай ошо дүйнөлүк тенденцияга талабы туура келет го деп эсептейбиз да. Анан көп эле азыр кадрлар керек, мисалы үчүн биздин мамлекетке ошол чет өлкөгө барып, окуп, жакшы тажрыйба топтоп, анан бул жакка келип жакшы бир потенциалдуу бир жакшы кадрлар болсо деген ой максатта ушу ишти алып барабыз да. Жакшы, мынакей ардактуу көрөрмандар, биз келип калган коногубуз менен тааныштырып алдык. Эгерде чын эле сиз өзүңүздүн балаңызды ошол Кытайга алып барып, же болбосо чет жакка алып барып окуткуңуз келсе, же чет жактан же сиз өзүңүз билим алгыңыз келсе, анда келиңиз. WhatsApp бөлүкчөлөрүнө бизде карата өзүңүздүн суроолоруңузду узата берсеңиздер болот, биз болсо сиздин сурооңузга жооп алып бергенге даярбыз. Албетте. Мисалы карапайым калк өзгөчө айыл жергесинде айтайлы билишпейт да, кантип чет өлкөгө кетиш керек. Атүгүл азыркы борбор калабызда деле көп жаштар кантип тапшырыш керек, билбейт. Ошол туурасында кичине кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Мисалы үчүн азыр мамлекеттик бир эле программа бар, ошол билим берүү министрлиги өткөрүп турчу, ошо 21-кылым кадрлары деп азыр башкача аталып калды, бирок ошол программа аркылуу кетиш үчүн талабы сөзсүз түрдө Кытай тилин билиш керек. Эгерде Кытайга ошо гранттык программа менен окуйм десе. Ошол эле англис тили менен Европага барам десе, сөзсүз TOEFL болуш керек, англис тилин жакшы билиш керек. Биздин максат болсо эмне болгон? Биздин максат ошол региондогу жаштарга мындай мүмкүнчүлүк түзүү да. Кытай тилин билбей туруп эле ошол жанагындай 1 жылдык тил окутуу курсуна кандай гранттык негизде кетсе болот, окуусу, жатаканасы бекер кылып депчи. Анан мынакей Жанат да биздин бир мисал катары ошон үчүн бүгүн келип отурат. Анан ал жака кетиш үчүн жана мамлекеттик программаны айттым. Эгерде азыр биздин ошо көрөрмандар эгерде Кытай тилин билем десе, ошол программа аркылуу кетсе болот. Ал эми Кытай тилин билбейм десе, анда ушундай тил окутуу курсунан мисалы үчүн 3-4 ай окуп, ошол жактан жакшы натыйжа көрсөтсө, экзамендерди жакшы тапшырса, биз ошо 1 жылга ошо бекер кетиребиз да. Анан негизи азыр кандай маселелер болуп атат? Мисалы үчүн Кытайдан студенттерге 2 эле приглашение келет да, чакыруу баракчасы. 200GW201 деп коет. Бул окуусу, жатаканасы бекер, стипендиясы бар да. GW202 деген дагы чакыруу баракчасы бар. Ал жакта стипендиясы жок да. Анан көп эле мисалы үчүн учурлар болот. GW жана 202 деген бланкты алып алып, сенин стипендияң болот деп
анан чет өлкөгө кетип калышат дагы. Чет өлкөгө баргандан кийин мисалы үчүн кээ бир ата энелер кредит алып баласын жөнөткөн болот, стипендиясы болот го депчи. Анан ушундай учурлар болуп, кайра келген студенттер болот. Анткени айтып кеттим жана да ошо тенденция өсүп атат, чет өлкөгө окуйм деген балдар көп, ошого байланыштуу ушундай да проблемалар болуп атат. Ошон үчүн ошо ата энелерге негизи жалпы эле элге айта кетчү нерсе ошондой нерселерден мындай кичине кылдаттык мамиле менен караш керек да. Буну мисалы үчүн биздин азыр дагы жаштар дагы ата энелердин дагы билим берүү деңгээли мындай абдан төмөн да. Ошого байланыштуу договор түзбөй эле эчтеке кылбай эле ушинтип эле кетирип салышат, анан аягында ушинтип калып калышат да. Ошон Жакшы. биз чакырып кетет. Анан жогоруда айтып кеттик, жана да азыркы учурда, азыркы тапта Кытай Республикасында окуп жаткан мезгилиңиз экен. Анан бул жака кантип барып калдыңыз? Жана окуусу кандай? Кыйын эмеспи? Кыйналган жоксузбу? Окуусу кыйналган эле жокпуз, анткени буга чейин даярдоо курстарын перспективден окудук. Ошол жактан экзамендердин жыйынтыгы боюнча 3 окуучуга гранттык түрдө кандай десем, гранттык түрдө кеттик да. Ошо азыр учурда Кытайда окуп атабыз. Азыркы учурда каникул болгондуктан Кыргызстанга келип. Негизи Кытай тилин үйрөнгөн оңойбу же кыйынбы? Оңой деп деле айтууга болбойт, анткени иероглифтери өтө татаалыраак, кичине сүйлөчү сөздөр дагы тондору бар. Ошолорду тондорду туура коюп да сүйлөш керек да, ошонусу кичине оор. Жакшы. Анан сиз мисалы ал жака билим алганы бардыңыз да. Анан барганда эң алгач эле билим алып жатканда эмне өзгөчөлүгүн байкадыңыз? Өзгөчөлүгү эми Кыргызстанда менен Кытайдагы окуусун салыштырса асма менен жерде эле да. Кытайда аябай ар бир окуучуга кылдаттык мамиле кылып, ар бир окуучунун мүнөзүнө жараша мамиле жасап окутат да. Ошонусу жагынан абдан Жакшы. Нурсултан агайыңызга суроо бергим келип турат. Азыркы учурда Борбор калабызда мисалы академиялар ачылып атат, тил академиясы. Ал эми ошол академия багы академия деген атка ылайыктуу билим бериш керек да. Сиздин буга көз карашыңыз кандай? Эми бизде бир эле академия эмес, даже окуу борбору деген окуу борборлору болуп, бирок ошого дагы атына мындай туура талапка ээ келбегендер дагы бар. Анан негизи академия деп мен жакында Филиппинге барып келдик биз. Ошол жакта IDEA деген академия бар экен, ошондой аябай чоң академия экен. Негизи эле Юго-Восточный Азиядагы эң мыкты делген академиялардын бири экен. Ал жакта таптакыр башкача подход. Мен ошондой академияларды көрүп, чынында эле академия десек болот. Анткени ал жакта 4 саат окутат экен. Man to Man деген программасы бар экен. 4 саат ар бир студент бирден мугалим, бирден студент болуп, индивидуально окушат экен, жумасына 4 жолу. Анан 5-күнү групповой окушат экен. Таптакыр подходу башкача, окутуу системасы башкача. Ошол жактан 2 ай окуп, англис тилин мындай свободный, орусча айтканда, форматта сүйлөй алат экен да. Ошондой академиялар эгерде бизде мамлекетте болсо абдан жакшы болот да. Ошон үчүн азыр эми жакшы эле болуп келатат. Ошон үчүн дагы аракет кылыш керек болот деп эсептейм да. Жакшы, анан бизге мындай суроо келген экен. 429 абоненттен Кытайда окуу үчүн эмне кылам? Кыргызча жооп берсеңиз дейт. Биз кыргызча эле сүйлөп атабыз, көргөнмөн. Келиңиз. Кытайда окуш Балким кытайча жооп берет чыгарсыз. Кытайча сүйлөп анан кыргызча которот чыгарсыз. Андай эле кылсак болот. Келиңиз, ошондой кылбайлы анда. Мен көп болуп калат, узун болуп калат, ошон үчүн мен аягында эле кытайча сүйлөп койсом болот. Анда макул. Негизи ошо Кытайга кетиш үчүн негизги талаптары жана эле айтып кеткендей, ошо биз окутабыз 4 ай бул жакта. 4 ай окуткандан кийин эгерде жакшы результат өзүн жакшы көрсөтө алса, экзамендерибизди жакшы тапшыра алса бул жактан Бишкектен, анда ошонун негизинде биз мисалы үчүн былтыр 3 баланы толук бекер кылып кетирдик. Быйыл көбүрөөк болот. Ошондой балдарды жакшы мындай келечекте мындай биз көрө ала турчу балдар болсо, ошолорду бекер кетиребиз.
Ал эми орто окугандар болсо окуусу бекер жатаканасын өздөрү төлөп, тамак ашын өздөрү төлөп кетишет да. Ушундай программа бар. Анан негизги талап аттестат болуш керек. 9-класстын аттестаты же 11-класстын аттестаты болуш керек. Экөөнүн бирөөсү. Анан 16 жаштан өйдө болуш керек да. Бул негизги талаптар. А калган эме анан 3 болбош керек аттестат. Алар кандай кесиптин ээси болуп чыгат? Негизи эле ушул кесип боюнча айта кетсек, кесип көп эле негизи Кытайда, мисалы үчүн бакалаврга тапшырып атканда, жана бизде мамлекеттик ОРТ деген программа бар эмеспи? Андай программа жок. Ошо Кытайга барып 1 жыл тил окутуунун курсун окушат. Ошол жактан HSK, TOEFL деп коебузбу? Англискийде Кытай тилинде HSK деп коет. Ошонун 4-чү деңгээлин тапшырса, булар бакалаврга жана толук кандуу гранттарга да тапшырууга мүмкүнчүлүктөрү болот да. Анан кесиптер боюнча айта кетсек, мисалы үчүн көп эле чет өлкөгө барып, бирок кесипти туура эмес тандайт да. Анан приоритетти тандаганды билишпейт да. Мисалы үчүн Кытайда эмне өнүккөн? Кытайда деген IT технология өнүккөн, технический направлениялар өнүккөн, мисалы үчүн эл аралык международная торговля, экономика, бизнес менеджмент тармактары өнүккөн. Бирок кээ бирлер айтат, мен Кытайга барып медицинаны окуйм же Кытайга барып эл аралык мамиле саясатты окуйм депчи, бирок ал жакта алар өнүккөн эмес да. Эгерде сен медицинаны окугуң келсе, сен Германияга бар. Эгерде эл аралык мамилени окусаң, демократия өнүккөн, там Европа мамлекеттерине бар деп биз багыт беребиз да. Ошон үчүн Кытайга барганда сөзсүз түрдө же техника жагындагы бир кесип, технический направление алыш керек, же бизнес тармагында бир багыт алса, мен жаңылышпайт деп ойлойм. Же болбосо котормочу болуп эле Кытай тилин 5 жыл окусо. Мен Жанат мырзага суроо бергим келип турат. Кытайга алгач ирет барганда кандай мындай ойлор, сезимдер болду? Анан азыркы тапта бардык эле Кытайда бир гана окубастан ишти дагы алып кетишет да. Иштейсизби, кандай же бир гана окуу менен элексизби? Жок, азыр учурда Кытайда иностран чет өлкөдөн келген окуучуларга иштөөгө болбойт. Окууну бүткөндөн кийин гана иштөөгө уруксат берилет. Азыр бир гана окуу менен алектин. Жакшы. Анан 196 абоненттен мындай суроо келиптир. Саламатсызбы, Нурсултан мырза дейт. Трудоустройство менен дагы алектенесиздер деп угуп калам. Ошол боюнча да жооп бериңиз. Биз ошо Араб Эмираттарына дагы англис тилин билген кандидаттар болсо жумушка кетиребиз. Эгерде ошондой кандидаттар болсо, же болбосо мен англис тилин үйрөнөм, анан үйрөнүп алып кетем дегендер болсо да биздин борборго келип англис тилин окуп, анан биздики таптакыр башкача методика, ошол жумасына 5 жолу болот, 5 жолу ар кандай мугалимдер алып барат. Анан ошентип 3 айдан кийин Эмиратка кетиребиз жумуш тармагында. Бирок көбүнчө биз билим берүү тармагында иш алып барабыз. Жакшы. Дагы мындай суроо бар экен. 455 абоненти. Саламатсыздарбы? Биз балабызды Кытайдан окутсак деп ойлонуп жатабыз дейт. Айыл чарба институтун быйыл буюрса артыкчылык менен бакалавр билиминде бүтүп жатат. Мектепте да кызыл аттестат менен бүткөн. Силердин телефон номерди жана дарегиңерди билсек болобу? Силер менен байланышайын деп узаткан экен. Биздин дарек Бакамбаева 166, бул Исанова менен Манастын ортосундагы. Дарек контакттык телефонубуз ошол офистики 0707 144 122. Жакшы, бизде суроолор абдан көп экен. Анан маалымат туура эле кетиш керек. Бакамбаев 166 дарегине барсаңыз, мынакей ошол жерден так эле Нурсултан мырзага жолугасызбы, башкасына жолугасызбы, айтор ошол жерден жакшы бир маалыматты, кененирээк маалымат алып кетесиз. 463 абоненти Кытайга барып окуу жөнүндө деги эле кытайлыктар жөнүндө аны эфирден тышкары сизге жооп берип коелу. Салам, Кутман таң, Кытай тилин Кыргызстандын кайсы окуу жайында үйрөтүп жатат? Мен да Кытай тилине аябай кызыгам жана кишини болсо дагы билем дейт. Кайсыл жакка барса окуу жай, университеттерде айтса керек. Бишкек гуманитардык университети, анан улуттук университетте окутат. Кытай тилин ошол жака барып тапшырып окуса болот. Эгерде бул жактан окуйм десе. Бирок тил окуп атканда англис тил болобу, кайсыл тил болот? Ошол мамлекетке барып окуган жакшы, анткени мен өзүм да ошондой учурга кабылгам. Кытай тилин жаңы окуп атканда бул жактан 3 жыл бою кете албай койгом, анткени конкурстан өтө албай жүрүп 3-жылы гана өткөм да. Анткени конкуренция аябай көп болчу. Анан бул жактан окуй бергенде бир жерде эле бир фундамент эле көтөрө албай эле, фундамент жакшы формировка боло албайт да. Ошон үчүн жок дегенде
1 жыл же жарым жыл барып ошол мамлекетке барып окуп анан келсе жакшыраак болот деп эсептейбиз да. Жакшы. Сиз Жанат мырза Кытайга кейт кечекти Кытай тилин бул жерден үйрөнүп кеткенсиз да. Анан сизден мисалы азыр студент катары жаштарга Кытайга барып окуйм дегендерге мындай мотивация бериш үчүн дагы бир кандай десем Пирамида телеканалынан алсабы биз менен биргеликте болуңуздар деген сөздү келиңиз кытайча айтып беребизби? Гын пирамида ичи кан. Гын пирамида ичи кан. Абдан сонун. Сиз жана алдыда айтып өттүңүз, башында барганда кыйналдым деген ойлорду айтып өттүңүз да. Башында барганда сизде кандай ой сезимдер болду? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Кыйналбайбы башында барганда жаңы барган студенттер? Анан ал жакта Кыргызстандагыдай коррупция деген түшүнүк жокпу? Окуу жайларда кандай ошондой жана сиз дагы ушу суроону бердиңиз, артыкчылык боюнча мен дагы ошо как раз ушу суроо боюнча негизи эле коррупция деген такыр жок. Мисалы үчүн бизде бюджетный орунга кетесиңер деп биз айтабыз да, ата энелер десек эле канча акча төлөш керек деп деген суроода. Бирок бюджеттик түрдө ал жакта мындай түшүнүк болуп калган, эгерде сен күчтүү болсоң, Кытай тилин жакшы мыкты билсең, сен өзүң эле өзүңдүн күчүң менен өтүп кетесиң да. Андай коррупция, мен 5 жыл жүрдүм Кытайда. 5 жылда бир дагы өзүмдүн сабагыма акча берип бүтүрүп андай нерсе болгон жок да. Анан ошого байланыштуу андай нерсеге кабылган жокмун да. Жакшы, анан биякта көрөрмандардан да СМС билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Кытайда окуу үчүн каржы маселеси кандай болот дейт. Каржы маселеси негизи эгерде жана толук кандуу грант менен кетип калса, анда ошол өзүнүн авиа перелет, виза жана Кытайга баргандан кийин биринчи расходторун страховка ушул тармакта төлөшөт. Эгерде толук кандуу грант болбой калса, анда окуусу бекер болсо жатаканасына бир $1200 өйдө төлөп калат да. Ошол университетке барат. Жакшы, анан Айманчок мындай кылбайлыбы? Бул жакта деген көрөрмандардан толтура деген суроолор келип атат. Ушул суроолорго жооп алып берип койгойлу. Саламатсыздарбы дейт. Кытайга бардык орундар гранттык түрдө болобу? Кытай англис тилдеринен башка дагы кайсы тилдерди окутасыздар дейт. Жок, толук бүт баары гранттык түрдө кете албайт, анткени бизде дагы абдан көп эмес грант. Бул эң мыктылардын мыктыларына эле беребиз. Мурда өзүбүздүн диаспорабызды ачып көп эле жардам берип жүргөнбүз. 2012-жылдан баштап жардам берип эле жүргөнбүз. Ал жагында билим берүү борборубуз жок болчу. Биз жөн эле конкурс өткөрчүбүз. Азыр болсо ошо билим берүү борборубуз аркылуу өткөрүп калдык да ошонун баарынча. Бул биринчиси. Экинчиси суроо англис тили менен Кытайга барып окуса болобу дейсизби? Англис тили менен барып окуса болот, бирок жана айтып кеткендей сөзсүз түрдө TOEFL болуш керек. TOEFL жок окуй албайт. Жакшы. Анан бул көбүнчө Жанат мырзага окшойт. Саламатсыңарбы дейт. Котмат ага мен Кытайда кандай тамак жейсиңер дейт. Келиңиз, кандай тамак жейсиз? Баарына эле кызыктуучу суроо. Кытайда ошо тамактары ар кайсы тараптан болот, ар түрдүү. Эң биринчиден баары эле чөпчөр, ачурак, кичине дегендей. Ошо. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен медицина тармагына тапшырайын дегем, Германия мамлекетине да жөнөтө аласыздарбы деп узаткан экен. Азыр Германия мамлекети менен анан ошо Чехия мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда жөнөтө албайбыз, бирок ошол март айынын аягында кайрылсаңар, биз ошондо так жооп бере алабыз. Жакшы, анан мындай деген суроо бар экен. Кытай тилим абдан жакшы эмес дейт. Бирок англисче жакшы деңгээлде Кытайга өтүүгө мүмкүнчүлүк барбы дейт. Ошол жанында эле TOEFL керек. Эгерде TOEFL жакшы болсо, маселе жок. Ардактуу көрөрмандар, эгерде чын эле Кытай англис тилиңиз жакшы боло турган болсо, бирок Кытайга баргыңыз келип атса, анда TOEFL керек экен. Мынакей, жалпы жооп берчи. Андан Кытайдын кайсы шаарларында окуса болот дейт. Жана сиздер жөнөтүп аткан кайсы шаарларга жөнөтөсүздөр? Биз негизи абдан көп. Биздики мен мындай чынын айтсак, Кытай бою бүт эле шаарларга, окуу жайларга жөнөтө алабыз. Ар кайсы окуу жайдын алар берген условиясы ар түрдүү.
эгерде айта кетсек, биз ошо Гуанчжоу, Шанхай, Пекин, Цзыбо шаарына, азыр Цзыбо, Пекиндин жанында Цзыбо деген шаар бар, Жанат ошол жакта окуйт. Вэйфан, Нанкин, көп эле шаарларга жөнөтөбүз. Жакшы. Анан биздин деген убактыбыз деген соңуна келип бара жатат. Эгерде ардактуу көрөрмандар кандайдыр бир суроолоруңуздарга жооп ала албай калсаңыздар, жогоруда айтып кеткен Бүкүнбаева 166 дарекке кайрылсаңыздар болот экен. Бардык суроолорду так эле ошол даректен ала аласыздар. А биз болсо бизге келип калган конокторго эркин микрофон беребиз. Анан эркин микрофонду сөзсүз түрдө кытайча айтып, анан кыргызча кыскача. 尊敬的各位朋友，祝大家生活愉快，身体健康，谢谢大家。 Ошондо кыргызча кантип калды? Урматтуу көрөрмандар, баарыңарга чын ден соолук жана бакубат жашоо дейли, бакубат. Рахмат деген сөз эмне дегенди билесиз? Баарыңарга рахмат. Келиңиз сиз дагы. Ушул эле методду колдонобуз. 大家好，大家早早起床，我们要去中国学习汉语。 Келиңиз. Котормосмо. Урматтуу кыргызстандыктар, эрте туралык. Биз Кытайга барып, Кытай тилине окушубуз керек. Абдан сонун болду. Эфир абдан кызыктуу өттү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто перспектив билим берүү борборунун негиздөөчүсү Кубанов Нурсултан агайыбыз болду. Кимде ким Кытайга окууга өткүсү келсе, кайрылса болот. Сөзсүз түрдө алдыда даректерди айтып өттү. Анан бизге студент Жанат Калмаков конокто болду. Жанат Калмаков, Жанат бизде конокто болуп